Mektepte barıp bular okudan çıkkandan keyin dejur eken pol juvuptur iki klastaşı menen. Ana çıkıp para aytkanda bir 6 bala, 5 bala arka eski mektepte stüdiyop barıp tepkile vurup koyuptur. Başını jarıp taş menen urgan bu, temir menen urgan uşul. Atenesi var da apası saat 3'te vardı ben size. Biz daha 3'lerde vardık ben size. Barganda ötüp ketken. Şu. Saat 1'ler çamasında karındaşım çalıp kaldı. Aka balam ушунда несі бессознательно больницада жатат, Октябрьский больницасында деп калышты. Анан эмне болду десем, ушу жыгылып калып туруп балдар уруп коюптур. Мен көрбөдүм баламды, келсем киргизбей атат деп калды. Машина менен жетип келдим. Келсем жок уже. Отключен. Врачтарга жакшы болуп кете десем, жарым саат жүрөк жок, иштебей атат. Кан тамыры сокпой атат деп калды. Анан эмне кылат? Анан туруктук маалыматтар туруктук элдерден классташтар турган экен. Ошол жерден сураштырсак, анан 5 бала мектептен чыкканда булар дежурстводан чыгат экен. Чыккандан кийин кол жууп чыгабы булар. Чыккандан кийин 2 бала ушул болду менен да бир дос болот экен. Ону мектептин жанындагы зданияга алып кирип алып 5 бала уру токмокко алышат да налог салышкан экен да. Бергиле дегенби, эмне бербейсиңер дегенби. Айтор уру токмокко алып ошол жерден эле жиеним каза болот да. Уруп тепкенде аркасында кара куш жарылыптыр. Кара куш жарылгандар кеткен да, менин билишимче. 3-тен 20 мүнөт өткөндө ошо мугалимдерге чыктым. Мугалимдерге чыксам, ошо 9-класстын класстегиси Эжеке Турдубаев Марс көчөдө жыгылып калыптыр. Больницага түшүптүр деди. Анан барып келейин деди, барып кел дедим. Мен мындай жаман оюм келген жок, ачка жөнөтүшөт да, ошондуктан жыгылгандыр, барып кел дедим. Анан баргандан кийин эле класс жетекчиси звонок кылып калды, Эжеке келбесеңиз болбойт деп. Анан мен соцпедагог класс жетекчилерди алып бардым. Бала өтүп кетти. Бул балдар мектептен чыгып кеткен. Мен саат 3-тен 20 мүнөттө өткөн убакта билип атам да. Эски здание бар. Ошол жакта спорт залдын ичинде болгон дейт. Мен ал жак менен таанышып, азыр ал жакка барып. 4 баланын күнөөлүү деп атат. Мен бардым ал жакка. Барганда кийин аркасынан да бардым, окуучулардын аркасынан ошо 4 баланы алып калды. Андан 2 окуучу бизден мектепти бүтүп кеткен окуучулар бизде окубайт. Ал эми 2 окуучу биздин мектепте окуйт. 10-класста. Бул баланы кечээ күнү саат 14:43 шамаларында алып келишти. Ага чейин биздин скорыйга дагы вызов болгон экен. Биздин скорый уже баргыча кайра звонок кылыштыр, кетишти депчи. Башка бирөөлөрдүн немеси менен келди, ким экенин билбедик. Баланы алып келгенде эле жансыз денеси менен келди. Анан сразу уюшуп, балдарды реаниматологдорду чакырып, сразу биринчи этажда изоляторго алып кирдик. Биринчи реанимацион мероприятияны жасадык. Болушунча аракет кылдык, где-то 1 сааттан ашык жасадык. Бирок эч кандай эффектин берген жок да. Баланы бир осмотр кылганыбызда, эми сыртын гана көргөнүбүздө ушу теменно-затылочный частьтан слева, да, слева. Ошол жакта ранасы турду. Бул жарылган рана, колото резинный ранага окшош рана да. Канап туруптур, ошол жерде кан бойдон алып келишиптир. Анан прям бизге келгенде мында канаган жери көрүнгөн жок, просто биз баягы реанимацион мероприятияны неме кылгандан кийин гана көрүп аттык, реанимацияны жасап аттык, башынан жарылып ушундай болгончу. Анан эч кандай эффект бербеди. Анан жанында бир досу келди окшойт, по-моему, ушундай болуп келди. Булар эми болуп келди. Анан кийин туугандары келди, анан сразу эле биз бул местный, ошо бизде турган милициялык бөлүмгө кабар бердик.